Меня зовут Айгерим. Я живу в поселке Манас. Менин атым Айгерим. Манас айылында жашайм. Мен белгилүү радиостанцияда корреспондент болуп иштегениме 5 жыл толду. Иштегеним жери жагат, абдан кызыктуу. Насыщенная. Я всегда мечтал играть в футбол, тренировался. Мен дайыма футбол ойногонду жакшы көрчүмүн. Сүйөм деп койсом болот. Футболду жакшы көргөндөр мени түшүнөт. Поймут меня. Сыртынан кадимки эле биздин катардагы жаштарыбыз болуп көрүнгөнү менен аларда бир өзгөчөлүгү бар. Айгеримде мектепте окуп жүргөн куракта эле кант диабет илдети аныкталган болчу. Чыңгыз болсо 3 жыл мурун боорун алмаштырган. Алардын ден соолугу керек болсо жаңы башталып келаткан өмүрлөрүнүн келечеги кандай болот? Жооп толугу менен керектөлүүчү дары-дармектерге байланыштуу. На протяжении всех вот этих последних лет, в общем-то, нам выдавали инсулин, и все было хорошо. Көп жылдан бери мага туура келген инсулинди берип турушчу. Бирок 2015 жылдан баштап жаңы инсулин берилет. Бирок мага ал туура келбейт. Действовать нам их выдавать перестали. Если есть в некоторых аптеках, к примеру, она стоит сейчас в данный момент, оказывается, Эгерде мага керектүү дарыларды тапсаң дагы, анын баасы 4000 сомду чапчайт. Мага операция жасаган убакта анын баасы 6000, 8000 чейин болчу. Өкмөт мага берген дарылар 1 жылга жетпейт. на год не хватает. Шаардык дарканалардан ал дары-дармектерди сатып алууга аларга өтө эле кымбат турат. Ошондуктан чет өлкөдөн кыйынчылык менен ташып келүүгө мажбур. Нам приходится заказывать. Биз бул дарыларды Туркиядан сатып алууга мажбурбуз. Анткени ал жерде бир нече В арзан. разы дешевле. 3, скажем, вот таких картриджа в Алмате стоит до 15 тысяч тенге. Мындай 3 картриджди Алматыдан сатып алуу 15 000 тенге турат. Орусияда болсо кичине арзаныраак. Бирок аны алып келүү кыйынга турат. Аны ташып келүүчү адам табуу да кыйын. То есть приходится искать людей, которые могли бы мне оттуда привезти. Бул дары-дармектер эң керектелүүчү дарылардын тизмесине кирет. Алар мамлекеттик кепилдик программасы алкагында акысыз оору илдетке чалдыккан адамдарга берилиши абзел. Ар жыл сайын биздин саламаттыкты сактоо министрлиги көптөгөн тендерлерди өткөрүп турат. Мисалы үчүн 4 эң керектөлүүчү дарыларды изилдеп көрөлүк. Такралимус менен циклоспорин оор операциядан кийинки керектөлүүчү дарылар. Ифосфамид жана бендамустин ракка чалдыккан адамдарга керектөлүүчү дары-дармек. По тендеру от 19 июня 2017 года 19 июнь 2017 жылы саламаттык сактоо министрлиги 800 такралимус дарын сатып алууну жарыялап, ал үчүн 1 миллион 760 000 сом коротууга даяр болот. Ал дарыны алып келүүгө ОСО Аквамедтек аттуу бир ишкана даяр болот. Ошондо ар бир таңгак үчүн баа 2200 сом түзөт. 1200 сомов за упаковку. В следующем году за право поставлять такралимус боролись уже 4 фармкомпании. Минздравом Кийинки жылы такралимус дары үчүн 4 фарм ишкана таймашка түшөт. Саламаттык сактоо 1800 дарыны бир таңгак үчүн 2150 сом төлөөгө даяр болот. Утушка UniHelp ишканасы жетет. Ал сунуштаган баа 1850 сом. В 2017 году Минздрав планировал закупить препарат циклоспорин. 2017 жылы саламаттык сактоо министрлиги циклоспорин аттуу дарыны 300 даананы сатып алууну жарыялап, ал үчүн 1 миллион 660 000 сом коротууга даяр болот. Жеңүүчү болуп тендерге жалгыз катышкан Меди Прогресс ишканасы табылат. Ал эң чоң баа сунуштайт 5534 сом. В следующем году закупалось 900 единиц циклоспорина по цене не дороже 5400 сомов за упаковку. Кийинки жылы 900 даана циклоспорин сатылып алынат. Баасы бир даана үчүн 5400 сом болот. Кайрадан жеңүүчү болуп тендерге жалгыз катышкан Меди Прогресс ишканасы тандалып алынат. Ифосфамид в 2017 жылы саламаттыкты сактоо министрлиги 351 даана ифосфамид дарысын сатып алууну жарыя салат. Ар бирөөсүнүн 3000 сом баасында. Тендерге катышкан 2 ишкананын ичинен 2650 сом сунуштаган UniHelp ишканасы тандап алынат. Годом позже, в октябре 2018 года, при закупке 500 единиц ифосфамида... Ал эми 2018 жылдын октябрь айында 500 даана ифосфамид дарыны сатып алууда жеңүүчү болуп тендерге жалгыз катышкан Бука тандалып алынат. Флакондун бир баасы 2500 сом чыгат. Последний препарат бендамустин. В октябре 2018 Акыркы дары-дармек бендамустин. 2018 жылдын октябрь айында саламаттыкты сактоо министрлиги бир даана үчүн 22500 сомдук дарыны сатып алууга белсенип, жеңүүчү болуп кайрадан эле тендерге жалгыз катышкан UniHelp тандалып алынат. 22 500 сомов. Интернет аркылуу бизде сатылчу дарылар менен чет өлкөдөгү дарылардын баасын салыштырып көрсөк болот.
Циклоспорин капсулы 50 мг, закупавшийся у нас по цене 5196 сомов, сегодня можно купить в Киеве по минимальной цене от 930 Бизде 5196 миң сом турган 50 миллиграммдык циклоспорин дары Киевде биздин акчада эсептегенде 2,5 миң сомдон ашпайт. 2573 сомов. Препарат Програф, действующее вещество токролимус 0,5 мг. Програф дарыны Москванын дарыканаларында 1100 сом турса, анын биздеги кеминдеги баасы 1850 сом болот. Напомним, у нас минимальная цена закупки составляла 1850 сом. Бендамустин 100 мг, закупавшийся у нас по 22 500 100 миллиграммдык бендамустин бизде 22 500 сом турган болсо, Киевдин дарыканаларында 10 миң сомдон 18 миң сомго чейин сатып алса болот. От 10 424 до 17 985 сомов. И, наконец, препараты фосфамид 1 грамм, последний раз закупавшийся у нас по цене 2500 сомов. В аптеках Москвы за 1200 рублей можно купить холоксан, действующее вещество и фосфамид. Анан эң акыркы 1 граммдык ифосфамид бизде 2,5 миң сом турган, Москвада ошол эле дарыны 1300 сомго сатып алса болот. Ал эми Киевде 2 миң сомду чапчайт. Минимальной цене от 760 до 900 гривен или от 2006 до 2375 сомов за один флакон. Мына биз тендерге катышкан дарылардын узун тизмесин изилеп көрдүк. Анан суроо болот экен, эмне үчүн бизде сатыла турган баалар чет өлкөгө караганда кымбат турат? Ну, по нашему аналогичному исследованию, достаточно основательному. Биз дагы окшош изилдөө жүргүздүк. Тыянак силердикиндей эле. Бул тендер өткөзүлүп жатканда ал жакта коррупция күчтүү экенин тастыктайт. Бир эле монополист ишканалар жылдан жылга бир дары-дармекти Кыргызстанга алып келишет. Алар болсо саламаттыкты сактоо министрлиги менен тыгыз байланышкан. Анткени фарм бизнес абдан кирешелүү тармак. И они работают на сверхприбыль. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги менен фарм ишканалар ортосунда кандай байланыш бар экенин билиш үчүн ачык булактарды карап изилдеп көрдүк. Мисал үчүн Аквамедтек 2013-2018 жылга чейин мамлекеттик казынадан дарыларды ташып келүү үчүн 234 миллион сом алган болчу. Ошол эле учурда ишкананын негиздөөчүсү Асанов Эрнис Бекович бир эле учурда Кыргызстандын фармацевттик коому аттуу бирикмени жетектейт. Андан мурун бул бирикменин жетекчиси азыркы саламаттыкты сактоо министри Чолпонбаев Космосбек болгон. Министр болгонго чейин ал Гален Фарм аттуу ишкананы жетектеп келген. Бирок ал мамлекеттик кызматты жетектеп жатып, Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча ошол эле учурда Кыргыз Медимпекс ишканасын жетектеп келет. Ошол эле Кыргызстан фармацевттик коому бирикмесинде Неман Фарм аттуу ишкана да кирет. Анын негиздөөчүсү Артыкбаев Эмиль Осмонбекович экс-энергетика министри уулу болот. Ал эми анын жубайы Артыкбаева Раушан Карибаевна Медтехсервис аттуу ишкананын негиздөөчүсү болуп катталган. Бул ишкананын экинчи негиздөөчүсү Жумашев Урмат Токторбекович Дайра Фарм аттуу ишкананын жетекчиси болуп катталган. Бул ишкана акыркы 3 жылда 320 миллион сомго дары-дармектерди мамлекетке саткан. Бул кырдаал боюнча дарыны сатып алууну тейлеген саламаттык сактоо министрлигинин ою кандай болду экен? Здесь я бы сказала, что с прошлого года, да, мы стали проводить мониторинг по вот этим закупкам по фонду высоких технологий и централизованным мероприятиям, и оказалось, что у нас есть монополисты. Биз да мониторинг жүргүзүп, бул жерде монополист ишканалар бар экенин тастыктадык. Анткени бир дары-дармекти бир эле ишкана ташып алып келет экен. Атаандаштык жок экен. Ошондуктан дарылардын баалары да кымбатка чыгып жатат. Анан биз өзүбүз өндүрүлгөн дарылардын бааларына жараша да биздин ички мамлекетибизге да дарылардын бааларын аныктап баштадык. Ошону менен биз мамлекеттин акчасын үнөмдөөгө жетиштик. Мы сэкономили 44 миллиона сомов, и из них 34 миллиона на именно лекарственных препаратах. Государство обязательно должно вводить ценорегулирование, чтобы снизить цены на лекарства. Мамлекет сөзсүз түрдө эң керектүүлүүчү дарыларга мамлекеттик кийлигишүү жана тейлөө механизмин киргизиш керек. Ошону менен биз дарылардын баасын арзандатууга жол ачабыз. Азыр мыйзам буга жол берет. Ошону менен катар электрондук базаны киргизип жатабыз. Биз ачыктыкты камсыз кылабыз. Обеспечение прозрачности, проведение любой политики в сфере обращения лекарственных средств. Саламаттыкты сактоо министрлик менен белгилүү укук коргоочу Бурул Макимбаева да макул.
Что нужно для снижения цен на лекарства? Это нужна прозрачность и еще раз прозрачность. Это, как называется, закон солнечного цвета. Дарылардын баасы арзандатыш үчүн ачыктык жана ачыктык керек. Биз дарыларды өзгөчө өнүм экенин таанышыбыз керек. Ошондуктан дарыларга карата баа коммерциялык купуя сыр деп санабашыбыз керек. Биз дүйнө жүзүндөгү, аймактагы, өлкө ичиндеги бааларды да билишибиз керек. Бул санариптештирүү маселесине да такалат. Контроль оборота лекарств и в том числе его цены. Мында маанилүү суроо келип чыкпай койбойт. Эмне кылыш керек? Кайсы жолду тандап бул туңгуюктан чыгыш керек? Балким биз эл аралык тажрыйбага кайрылып, башка мамлекеттер мындай кырдаалдан чыгуу жолдорун карап көрсөк кандай? Анткени оору эч кандай чек арага байланыштуу эмес да. Выход есть. Можно обеспечить поставку лекарств именно для лечения жизненно важных, социально значимых заболеваний через международные организации. Мындан чыгуу жолдору бар. Ал үчүн биз эң керектөлүүчү дары-дармектерди тейлеген мыйзамды өзгөртүшүбүз абзел. Ошондо эл аралык уюмдар Кыргызстанга сапаттуу дарыларды арзан баада алып келүүгө жолдор ачылат. На те же деньги сможем в 2 раза больше закупить лекарств. Бул маселе түздөн-түз парламентке тиешелүү. Бирок азыркы депутаттар көбүнесе фарм ишканалар менен тыгыз байланыштуу. Ошондуктан депутаттар элдин кызыкчылыгын, өздөрүнүн бизнес кызыкчылыгынан өйдө коюшу өтө эле күмөндүү. Будучи фотографом, я часто фотографировал раньше людей с различными заболеваниями, но никогда не думал, что я столкнусь с этой проблемой. Я никогда не думал, что я заболею раком. Мен сүрөтчү болгондуктан ооручал адамдарды да тартып жүрчүмүн. Бирок өзүм да рак оорусуна чалдыгып калаарымды эч ойлобоп турмун. Азыр да мен ооруканада болгонумда көптөгөн жаш, карысына карабай оор илдетке байланган адамдарды көрөм. Оору сурап келбейт экен. Ошондуктан мен силерден бир эле суранычым бар. Кайдыгер болбогулачы, туугандар. Просто призываю общество и государство быть неравнодушными к этой проблеме, неравнодушными к больным людям.